Азыр өткөндө Памирден канча биздин бир туугандар келишти. Диндар бардыгы мусулман. Келип чакырып алдык, келип жүрүп анан кайра кетишти. Кече бир үйүбүз жок дегенде башка бир үй берди. Ошон үчүн мен ушул жерден кайрылат элем. Урматтуу кыргызстандыктар, илгери эки бөлмөсү үйү барлар болсо, бир бөлмөсүндө башка бирөөнү киргизчү. Азыр үйлөрүбүз көп, биздики көп үйлөрүбүз бош турат. Кээ-бир айылдагы үйлөр бар, жаап койгонбуз. Мага келип айтат, ошону мечит кылсак, эмне кылсак, жок мечити бар экен деп. Ошого келгиле, ошол айылда атабыздын, апабыздын, туугандардын бош кылган үйлөрү бар айылдарда. Чөп басып, ал кор болуп кетти. Ошол үйлөрдө ошолор чакырып келип, памирликтерди жашаганга берелик. 5 жыл жашасын, эгер 5 жыл жашап кетсе, өткөрүп берелик. Чын урматтуу бир тууганым. Кел ошентели, ошо биздин туугандарыбыз келишти, алар абдан оор абалда. Алардын кыздары тез эле күйгө чыгат экен. Ал ошо туура эмес негизи. Андан кийин тез эле өлүп калат экен бардыгы. Төрөттөн көп өлөт экен. Ошолор келип, үмүт кылып келди биздин Кыргызстандан. Келгенде бирөөбүз туруп жараган жок. Кайра биздин артисттер барып алып, кыздарын, аялдарын жоолугун чечтирип, беттерин боёшуп, мода көрсөтүп ачты, мактанып атып. Бирок бир азамат үйдү бергенге жараган жери жок. Көп шаарга келип алдык биз. Айылдагы үйлөр турат. Bir жылда bir барабыз, карабайбыз. Ошол үйлөрдү берелик, урматтуу бир туугандар. Анын бардыгы ушундай бар. Көбүбүздө бар ушундай. Алар көп деле эмес экен. Ашып кетсе 100 үй бүлө чыгат экен, чынбы? Ошолордун баарын алып келелик, урматтуу бир тууганым. Эми ошо Памирди карасында олтуруп бардыгын кырып өлтүрүп алыш керекпи? Кудай жер Кудайдык иншалла. Кудай таалам өзүнүн сүйгөн пенделер жерди бере берет. Ошон үчүн үйү барлар, башкалар келгиле, алып келип үйлөрүңөрдү бергиле. Мени дароо жазып берип алып кетип калышы мүмкүн. Жок. Жашап ошол жерге аралашып кете турган болсо, 3 жылдан 5 жыл өткөзүп берсеңер, бул деген сооп болот. Кудай ошо мечитке бергенде эл, урматтуу бир тууган, алардын бар намазкан адамдар, Кудайды сүйгөн адамдар, ошого айрыкча тоолуу жердегилер, тоолуу жердегилер, мал чарбачылыкка жакын болгон жердегилер, калып кеткен жердегилерге мына ошол жерлерди, үйлөрдү берген, урматтуу бир тууганым, карыздан кутулдук, аманатты айттык. Угуп туруп, мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп бербесеңиз, кыяматта мойнуңузга асыла турган көп адам бар экен, эстен чыгарбаңыз. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Мына эртең шайлоо болгондо, мына Японияда шайлоодо эмне таратты? Коон тараткан экен, иштен кетти мэр. Коон, дыня, коон таратты, коон. Жеп койсоң түгөн турган коон. Толук коон таратыптыр. Ошого иштен кетип атат да. Эртең шайлоонун астына биздикилер курган жанагы столбаларды куруп беришет, асфальттарды төгүп беришет, башка калат, элге кошомат кылышат да барды, урматтуу бир тууганым. Эми ошондой болсо деле макул, эми ниетиң Кудайым түздөп коет, ошого үйлөрүңү бер, биз мактап берели ошол жерден. Бир жаран бердүүн. Ага ыраазылык айтып атабыз. Бирок канча үйлөр турат, айылга барсаң, үй бекилген. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, мындай рия эмес, чындап Кудай үчүн бир мындай пайдалуу нерсени кыла турган болсок, иншалла жакшы болот.